Өткөн видеодо мен айтып бердим эле. Мухаммед кантип аяттарды өзүнүн каалоосуна, кызыкчылыгына, пайдасына ылайыктап жазып алгандыгы жөнүндө. Ошол эле теманы улантсак, Элмир Кулиевдин которгон Куранынын 624 бетинде 29 номер менен мындай деген хадис бар. Передают, что Анас бин Малик рассказывал, что Умар сказал: «Мое мнение трижды совпало с решением Аллаха». Умар айткан экен: «Менин оюм Аллахтын ою менен 3 нерседе дал келди» дейт. Ал эмне ой экен? Однажды я сказал: «Посланник Аллаха, почему бы нам не сделать место Ибрахима местом моления?» Күндөрдүн биринде мен айттым дейт Умар: «О Аллахтын элчиси, Ибрахимдин жерин сыйынуу жери же зыярат жери кылып койсок кандай болот?» деп айттым эле дейт. Бул Кааба жөнүндө айтып атат. И тогда был ниспослан аят: «Сделайте же место Ибрахима местом моления». Ошондон кийин анан аят түштү дейт. 2-сүрө 125 Каабага зыярат кылыш жөнүндө. Экинчиси: еще раз подобное произошло при ниспослании аята о женском покрывале. Дагы эле ошондой нерсе бул аялдардын хиджаб же паранжа жамынуусу жөнүндө мындай болгон дейт. Я сказал: «О посланник Аллаха, почему бы тебе не приказать твоим женам укутываться в покрывало? Потому что с ними заговаривают и добродетельные люди, и грешники». Анан мен айттым дейт: «О Аллахтын элчиси, сен аялдарыңа хиджаб, паранжа жамынып жүр деп буйрук бербейсиңби? Анткени алар менен жакшы адамдар дагы, жаман адамдар дагы сүйлөшөт экен» деп айттым дейт. И тогда был ниспослан аят о ношении женского покрывала. Мен ошентип айткандан кийин анан аят түштү дейт. Аялдар жамынып жүрсүн деген. Ушул эле аялдардын жамынып жүрүүсү тууралуу дагы бир хадис бар. Ошол эле Элмир Кулиевдин которгон Куранынын 739 бети 321 хадис. Анда мындай дейт. Передают, что Аиша рассказывала: жены пророка отправлялись по большой нужде в Аль-Манаси, где была широкая песчаная местность. Аиша айтчу эле дейт. Пайгамбардын аялдары улуу дара тушатканы Аль-Манаси деген жерге чыгышчу дейт, барышчу. Ал болсо кумдуу жер эле дейт. Умар же часто говорил пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Пусть твои жены покрывают свои головы», но посланник Аллаха не приказывал им делать это. Умар бир канча жолу айтты, кайталап айтчу эле дейт пайгамбарга: «Ай, Аллахтын элчиси, сенин аялдарың жамынып жүрсүнчү, баштарын же хиджаб кийип же жанагы паранжаны жамынып» деп. Бирок Аллахтын элчиси андай буйрукту берчү эмес эле дейт. Однажды вечером Сауда, жена пророка, вышла из дома по нужде. Она была высокой женщиной, и Умар позвал ее, сказав: «О Сауда, клянусь Аллахом, мы узнали тебя». Күндөрдүн биринде Мухаммедтердин аялдарынын бири болгон Сауда эшикке дара тушатканы чыкты дейт. Ал болсо узун бойлуу аял эле. Аны Умар көрүп калып, анан чакырды дейт өзүнө. Чакырып алып: «О Сауда,
Allah ursun men seni tanıdım deydi. Ayta ketчү nerse al кезде azırkıday үйдүн içinde эле эмес, сыртта дагы туалет жок болчу. Аялдар дара тушатыш үчүн чоңуна дагы кичинесине дагы эшикке чыкчу. Анан Мухаммедтин аялдары эшикке чыкса, дара тушатканы. Аны Умар көрүп калып атат. Көрүп калса, көрмөксөнгө салып өтүп кеткендин ордуна аларды аңдып күтүп отурат ошол жерде. Алар даратын ушатып аялдары бери келатса, аны чакырат. О, Сауда, Аллах урсун мен сени тааныдым деп. Анан андан аркысында эмне дейт? Муну Айша айтып берип атат да, Мухаммедтин аялдарынын бири. Он хотел дейт. Умар, он хотел, чтобы было ниспослано предписание о ношении покрывала. Айша дагы сөзүн улантып айтып атат. Умар каалаган дейт. Ошол аялдар хиджаб кийип, паранжа жамынып жүргөн тууралуу бир аят түшсө экен деп каалаган дейт. Муну Аллах каалап аткан жок биринчи. Умар каалап атат. Мына, он хотел, чтобы было ниспослано предписание о ношении покрывала. Хиджаб кийүү жөнүндө же паранжа жамынуу жөнүндө аят түшүшүн Умар каалаган дейт. Анан каалагандан кийин и тогда Аллах ниспослал аят о ношении покрывала дейт. Ошондон кийин анан Аллах паранжа жөнүндө аят жөнөттү дейт. Ошондой эле эсиңерде болсо керек, мен өткөн видеодо айтып бердим эле. Мухаммед аялдары үйдө жок кезде күңдөрүн алып келип алып төшөктө жаткан жеринен анын аялдары Айша менен Хафса кармап калып, анан нааразылыгын билдирет. Ошондо Мухаммед дагы адатынча аят көтөрүп келет. Мен мындай адатымды таштайын дедим эле. Бирок Аллах айтып атат, мына аят түшүрдү. Сен мага аялдарыңа караганда мен укпайсыңбы? А мен күңдөрдү халал кылып бергем, жата бербейсиңби деген аятты көтөрүп келет. Албетте андай окуя болгон жерде үйдө чыр чатак болот. Аялдары нааразы болот. Ошол нааразы болгон учурда Мухаммедтин жакын кишилеринин бири Умар үйүнө барып калат дагы, анын эми аялдарына айтат. Эгерде силер мындай нааразычылыгыңарды токтотпосоңор, анда пайгамбар силер менен ажырашат дагы, Аллах пайгамбарга силерден да жакшы аялдарды алып берет деп. Ал жөнүндө бул хадистен окуйбуз. Ошол эле Элмир Кулиевдин которгон Кураны 624 бет, 29 хадис. А когда жены пророка приревновали его и объединились, я сказал им: если он разведется с вами, то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас. Ошондо Мухаммедтин аялдары Мухаммедти кызганып, ага каршы чыкканда, мен барып айткам дейт. Мухаммедтин аялдарына, Айша менен Хафсага. Эгерде пайгамбар силер менен ажырашса, анда Аллах силерден да жакшы аялдарды алып берип коет ага деп. Ошентип Умар айткандан кийин, и тогда был ниспослан этот аят дейт. Умар мен ошентип айткандан кийин, анан кийин анан ушундай аят түштү дейт. Ошол 66-сүрө 4-5 аяттарды карасак, мына бул жерде Умар эмне деп айтып атса, кара менен жазылып турбайбы? Так эле ушундай аяттарды Мухаммед көтөрүп келет. Мына: если он разведется с вами,
то его Господь может заменить вас женами, которые будут лучше вас. Егерде ал пайғамбар сілер менен ажырашса, анда Аллах сілерден да жақсы аялдарды аға алып беріп қояды дейді. Айта кетчү нерсе, ушул 4-5 аятты толық оқысақ, мындай дейді. Если вы обе покаетесь пред Аллахом, то ведь ваши сердца же уже уклонились в сторону. Если же вы станете поддерживать друг друга против него, то ведь ему покровительствует Аллах, а Джибриль и праведные верующие являются его друзьями, а кроме того, ангелы помогают ему. Жерден айтып атат. Мұхаммедтің жанағы екі аялына, Айша менен Хафсаға. Сілер тура емес жолға түшіп алдыңар. Егерде сілер мұның арды тоқтатпасаңар, наразылығыңарды. Анда Аллахтың өзі Мұхаммед тарапта. Жебрейіл баш болған періштелер асмандағы бүт Мұхаммед тарапта. Ошондой эле жердеги бардык мусулмандардын бардыгы тең Мұхаммед тарапта. Башкача айтканда, асманда Жебрейіл баштаган бүт периштелер, жердеги мусулмандар, Аллах баш болуп бардыгысы тең ушул жана Мұхаммедтин 2 кичинекей аялына каршы чыгат экен. Мұхаммедти колдоп. Эгер ал дагы натыйжасын бербечи болсо, анда пайгамбарлар менен ажырашып, Аллах болсо Мұхаммедке алардан да жакшы аялдарды алып берип коет экен. Ушуну эле аяттын кыргызчасын окуп көрөлүчү. 66 сүрө 4-5 аяттар. Экөөңөр Аллахка тоба келтирсеңер, өзүңөргө жакшы. Анткени чындыгында эле силердин жүрөгүңөр тайгандай болду. А бирок силер экөөңөр ага каршы болсоңор, анда Аллах өзү ага жардамчы. Андан соң ага Жебрейил да, жакшы момундар да, периштелер да пайгамбарга жардамчы. Эгер пайгамбар силерди талак кылса, анда балким анын эгеси ага силерден жакшыраак мусулман, момун, баш ийүүчү, тоба кылуучу, ибадат кылуучу, орозо тутуучу аял кыздарды алмаштырар. Кыргызчасында дагы өзүңөр көргөндөй, эгерде Мұхаммедтин 2 аялы нааразычылык акцияларын токтотпочу болсо, анда Мұхаммедке жардамчы болуп, Аллах өзү баш болгон, Жебрейил периште баштаган, асмандагы бүт периштелер, жердеги бүт момун мусулмандардын барысы тең жанагы 2 кичинекей аялга каршы болуп жөнөйт экен. Алда натыйжасын бербесе, анда пайгамбарлар менен ажырашып, Аллах болсо Мұхаммедке алардан да жакшы аялдарды алып берип коет экен. Эгер Кулиевдин которгон Кураны жаныңарда жок болсо, ушул эле хадисте. Интернетке кирип хадистерден карасаңар болот. Мына quranx.com кирсеңер, жана биз окуган нерсени буну Google которду англисчеден. А жерде мынтип турат. Милорд деп коюптур. Милорд бул англисче my lord деген сөз. Же менин кудайым деген сөздү да. Мен бул жерде Господь деп коелчу. Господь согласился со мной в 3 вещах. Кудай 3 нерседе мен менен макул болду дейт. Умар айтып атат. Я сказал, о посланник Аллаха, я бы хотел, чтобы мы взяли станцию Авраама в качестве места наших молитв. Мен айттым дейт. Мен каалап атам ушундай. Кабаны зыярат кылчу жер кылып койбойлу. Кандай дейсиң деп. Ошонткенден кийин анан аят алып келди дейт Мухаммед. Анда ошондой болсун деген. Ошондой эле, а что касается стиха покрывания женщин,
Ал эми аялдардын паранжа жамганы боюнча я сказал, о посланник Аллаха, я хочу, чтобы вы приказали своим женам покрываться от мужчин. Мен айттым дейт. Аллахтын элчиси, мен каалап атам. Аялдарың паранжа жамынсын деп. Ошондон кийин анан аят түштү дейт. Анда эмесе мына аялдар жамынсын деген. Ошондой эле Мухаммед аялдары жок кезде күңдөр менен жаткан жеринен кармалып калса, аялдары нааразычылыгын билдирип баштаганда Умар үйүнө барып калат Мухаммедтин. Анан ал айтат. Мындай деп жазыптыр, орусчасын окуп көрелик. Как только жены пророка выступили единым фронтом против пророка, я сказал им дейт. Пайгамбардын аялдары биргелешкен фронт менен пайгамбарга каршы жөнөгөндө мен аларга айттым дейт. Эгерде силер нааразычылыгыңарды токтотпосоңор, анда Аллахтын элчиси силер менен ажырашат. Анан Аллах ага силерден да жакшы аял кыздардан алып берип коет деп. Өзүңөр бул жерден көргөндөй, өткөн видеолордон да көргөндөй байкап атасыңар да. Муну канча деген аяттарды, эрежелерди Мухаммед өзү каалагандай жазып, өзү түшүрүп алгандагы, анан айтат муну Аллах деп. Аны өткөн видеода айткандай, аялдардын бири Айша дагы байкап, айтпады беле. Байкасам сенин кудайың, сен эмнени кааласаң ошону аткарганга шашып турат турбайбы деп. Ошондой эле Мухаммедтин жанында жүргөн эң жакын кишилердин бири Умар дагы өзү айтып атат. Менин оюм Аллахтын ою менен үч нерседе дал келген дейт. Эң биринчи мен айтып, мен кааладым эле, анан Кабаны ыкчай зыярат кылуучу жайга айландырып койдук. Андан кийин мен кааладым эле, анан мен айттым эле Мухаммедке, аялдарың паранжа жамынсын, антпесе көрүнүп атат деп. Андан кийин аят түштү дейт. Анда жамынсын деген. Биринчи Мухаммед укпай аткан, макул болбой аткан дейт. Көңүл бурбай, этибарга албай. Андан кийин Умар Мухаммедтин аялдары даар атышатканы түн ичинде эшикке чыкса, аны аңдып отуруп, анан аларды чакырып, мен сени тааныдым деп, анан айтып, ошентип атып, анан хиджаб кийгизген аятты түшүргөн. Үчүнчүсүндө болсо, Мухаммедтин аялдары Мухаммедти кызганып, нааразы болуп атканда, Умар барып айтат, мен кааладым дейт, мен айттым дейт. Мындай нааразычылыгыңарды токтотпосоңор, анда силер менен ажырашат пайгамбар. Анан силердин ордуңарга башка аялды алып берип коет Аллах деп айттым эле дейт. Ошо мен айтарым менен анын аркасынан аят түштү дейт. Ушунун баарысы эле көргөзүп турат да. Адамдар Мухаммед өзү ушундай аяттарды түшүргөндүгүн өздөрү эле айтып берип атат. Ана муну ойлонгон адам өзү эле баамдап көрүп билсе болот да. Муну Мухаммед өзү жазып алган аяттар экен. Бирок адамдар тилекке каршы муну көрбөйт, түшүнбөйт. Ушунун баарысын Кудайдан деп ойлоп атышат да. Кудай ушундай деп айткан, ушундай кылыш керек деп. Хадистерди окусак, Курандын аяттарын окусак өзү эле тастыктап турбайбы? Мухаммед өзүнүн жеке кызыкчылыгына, жеке пайдасына ылайыктап жазып алгандыгы.